Келе сабак. Саламатсыңарбы, балдар? Силер менен көгүлтүр экран аркылуу жолугушуп жатканыма кубанычтамын. Математика сабагына керектүү окуу куралдарыңарды даярдап, ыңгайлуу отуруп, жакшылап көңүл бургула. Балдар, сабакты баштаардан мурун бир аз ойлонуп алалы. Силерге даярдап койгон баш катырмам бар. Анда жакшылап кулак салгыла. 24 санын 3-2 менен жазууга болот. 22 кошуу 2. Башка бирдей 3 цифраны жана амалдардын белгилерин пайдаланып, 24 санын жаз. Жакшылап ойлонгула. Силер да ушул сыяктуу баш катырмаларды ойлоп таап, досторуңарга таптырсаңар болот. Эми сабакка көңүл буралы. Келе сабак. Балдар, бүгүн сабакта көбөйтүү амалынын кошууга карата бөлүштүрүү касиетин билесиңер. Көбөйтүү амалынын кошууга карата бөлүштүрүү касиетин колдонуп, туюнтманын маанисин табууну үйрөнөсүңөр. Бизге туюнтма берилди. Бул туюнтманы биз менен кошо Марат менен Самат да чыгарат. Кана, ким кандай чыгарат? Карайлы. Марат амалдардын аткаруу тартиби боюнча мурда кашаадагы амалды аткарып, жыйынтыгын 5ке көбөйттү. 9 менен 4-түн суммасы 13. 13-тү 5ке көбөйтсө 65. Саматтыкын карайлы. Самат кашаанын ичиндеги сандарды 5ке айрым-айрым көбөйтүп, жыйынтыктарынын суммасын таап койду. Ошондо 9 менен 5-тин көбөйтүндүсү 45. 4 менен 5-тин көбөйтүндүсү 20. Экөөнү кошсок 65. Эмне үчүн Марат менен Самат эки башка жол менен чыгарса деле бирдей жооп алышты? Анткени математикада сумманы санга көбөйтүш үчүн ар бир кошулуучуну санга айрым-айрым көбөйтүп, жыйынтыктарын кошуп коюу керек деген эреже бар. Бул көбөйтүүнүн кошууга карата бөлүштүрүү касиети деп аталат. Ал тамгалардын жардамы менен мындайча жазылат. Кашааны ачабыз. А кошуу Б, кашааны жабабыз. Көбөйтүү С барабар А көбөйтүү С кошуу Б көбөйтүү С. Келгиле, эрежени дагы бир жолу кайталап коелу. Сумманы санга көбөйтүш үчүн ар бир кошулуучуну санга айрым-айрым көбөйтүп, жыйынтыктарын кошуп коюу керек. Бизге тапшырма берилди. А барабар 6, Б барабар 4, С барабар 11 болгон учурундагы көбөйтүүнүн кошууга карата бөлүштүрүү касиетинин тууралыгын берилген сандарда текшер дейт. Кантип текшеребиз? Ооба,
Алгач биз көбөйтүүнүн кошууга карата топтоштуруу касиетинин тамгалар менен белгиленишин жазып алалы. Эми тамгалардын ордуна берилген сандарды жазабыз. Жазып алдык. Эми белгилүү эреже боюнча мурда кашаадагы амалды аткарабыз. 6 менен 4-түн суммасы 10, 10 менен 11-дин көбөйтүндүсү 110. Эми экинчи жол менен текшерели. Кашаадагы кошулуучуларды 11-ге айрым-айрым көбөйтүп, жыйынтыктарын кошуп коебуз. 6 менен 11-дин көбөйтүндүсү 66. 4 менен 11-дин көбөйтүндүсү 44. 66 менен 44-түн суммасы 110. Демек, балдар, биз эки жол менен көбөйтүүнүн кошууга карата бөлүштүрүү касиетинин тууралыгын текшердик. Балдар, бизге көбөйтүүгө карата туюнтма берилди. Бул туюнтманы биз көбөйтүүнүн кошууга карата бөлүштүрүү касиетин пайдаланып чыгарышыбыз керек. Биз менен кошо Марат менен Самат да чыгарат. Экөөнүн чыгарган жолдоруна көңүл буралы. Марат көбөйтүүчүлөрдү разряддык кошулуучуларга ажыратып көбөйттү. 100 менен 5-тин көбөйтүндүсү 500. 20 менен 5-тин көбөйтүндүсү 100. 4 менен 5-тин көбөйтүндүсү 20. Кошсок сумма 620-га барабар болду. Самат болсо мамыча түрүндө жазып чыгарды. Текшергиле. 5 бирдик менен 4 бирдиктин көбөйтүндүсү 20. Нөлүн бирдиктин астына жазып, 2 ондук көңүлдө. 5 бирдик менен 2 ондукту көбөйтсөк 10, көңүлдөгү 2 ондук менен 12. 2-ни ондуктун астына жазабыз. 1 ондук көңүлдө. 5 бирдик менен 1 жүздүктү көбөйтсөк 500. Көңүлдөгү 1 жүздүк менен 600. Көбөйтүндү 620-га барабар болду. Көрдүңөрбү, балдар? Марат разряддык кошулуучулар түрүндө, Самат мамыча түрүндө чыгарды. Демек, бул туюнтма эки жол менен чыгарылды. Булардын кайсынысы ыңгайлуу? Ооба, мамыча түрүндө аткаруу ыңгайлуу. Бирок ал үчүн разряддык кошулуучулардын суммасы түрүндө аткарууну билүү керек. Сабак. Балдар, кийинки берилген туюнтмага көңүл бурабыз. А көбөйтүү 2 кошуу А көбөйтүү 8 туюнтмасында А барабар 5 болсо, анын маанисин 2 жол менен эсепте дейт. Балдар, биринчи берилген туюнтманы карайлы. Берилген туюнтма
кандай туюнтма экен? Ооба, 2 тамганы камтыган татаал туюнтма экен. Туюнтманын берилишин жазабыз. Андан кийин тамгалардын ордуна маанисин коюп эсептейли. 5 көбөйтүү 2 кошуу 5 көбөйтүү 8. 5 менен 2'nin көбөйтүндүсү 10. 5 менен 8'din көбөйтүндүсү 40. 10 менен 40'тын суммасы 50 болду. Эми ушул эле туюнтманы сумманы санга көбөйтүү эрежеси боюнча жазалы. Дагы эле 2 тамгалуу туюнтманын берилишин жазып алабыз. Эми жакшылап карайбыз. Кантип сумманы санга көбөйтүү эрежеси боюнча жазабыз? Ооба, 2 менен 8'ди кошуп, кашаага алабыз да ага көбөйтөбүз. Биз сумманы санга көбөйтүү эрежеси боюнча жазып алдык. Эми тамганын ордуна 5 деген маанини беребиз. Эми кашаанын ичиндеги сандардын суммасын табабыз. 2 менен 8'din суммасы 10. 10'ду 5'ке көбөйтсөк 50. Көрдүңөрбү балдар? Туюнтманы 2 жол менен эсептесек да бир мааниге ээ болду. Демек, биз бул жерде 2 тамгалуу туюнтмага А барабар 5 болгондогу маанисин 2 жол менен чыгарып текшерип, далилдеп көрдүк. Эми маселеге көңүл буралы. Маселенин берилишин жакшылап уккула. Математика эйримине 6 бала 8 кыз катышат. Ар бири 5'тен мисал чыгарса, бардыгы канча мисал чыгарылды? Маселени туюнтма түзүп чыгаргыла дейт. Демек, балдар бул жерде 6 экен. Ар бири 5'тен мисал чыгарса, демек 6 көбөйтүү 5 деп жазабыз. Кыздардын саны 8. Алар да 5'тен мисал чыгарган. Бул жерде да 5'ке көбөйтөбүз. Эми бардыгы канча деген суроо белгисин коебуз. Кыскача шартты түзүп алдык. Эми чыгарабыз. Бизге маселени туюнтма түзүп чыгар деген. Анда биринчи туюнтманы сумманы санга көбөйтүү эрежеси боюнча жазалы. Кашаанын ичинде 6 кошуу 8. Кашааны жабабыз да 5'ке көбөйтөбүз. 6 менен 8'din суммасы 14. 14 менен 5'tin көбөйтүндүсү 70. Эми экинчи жол менен чыгаралы. Бул жерде ар бир кошулуучуну 5 санына айрым-айрым көбөйтүп, көбөйтүндүлөрдү кошуп коебуз. 6 менен 5'tin көбөйтүндүсү 30. 8 менен 5'tin көбөйтүндүсү 40. 30 менен 40'тын суммасы 70. Жообун жазабыз. Бардыгы 70 мисал чыгарылды.
Көрдүңөрбү балдар? Биз маселенин чыгарылышын сумманы санга көбөйтүү эрежесинин негизинде эки жол менен чыгарып, текшерип, далилдеп көрдүк. Эле сабак. Балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн сабакта көбөйтүүнүн кошууга карата бөлүштүрүү касиетин, анын эрежесин, тамгалар менен белгиленишин билдик. Көбөйтүүнүн кошууга карата бөлүштүрүү касиетинин тууралыгын А барабар 6, Б барабар 4, С барабар 11 болгон учурунда текшердик. Туюнтманын маанисин разряддык кошулуучулар түрүндө жана мамыча түрүндө таптык. Бул ыкмалардан эң ыңгайлуусун колдоно билүүгө үйрөндүңөр. Бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип жетти. Силер менен бир сабак бою бирге болгонума кубанычтамын. Эмки сабактан жолугушканча саламатта болгула.